азыркы жашоодо биздин коом мындай түшүнүк менен жашап атышат. Аял дагы, эркек дагы бизнесмен болсом, чоң бизнесим болсо, көп акча тапсам, бай болсом, үй алсам, машина алсам, чет өлкөгө чыгып эс алсам, умрага барсам, атактуу блогер болсом, көп катталуучу чогултсам, кыскасы адамдын максатынын баары материалдык байлыкка гана негизделген, багытталган. Байлыкты гана, акчаны гана пир тутуп жашоого өтүп алды. Ар адам. Кичинекей мектептеги окуучудан баштап. Ошол чоң акчага, чоң байлыкка жетем деп бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкерлер чоң суммадагы коррупцияга аралашып атышат, бирөөнүн ырыскысына кол салып атышат, уруулукка барып атат, жалган сөз айтып атат. Кээ бир блогерлер жалган сөз айтып реклама кылып атат. Бир адамды, бир буюмду, бир компанияны дегендей. Кыскасы, акча табам деп адам күн сайын карарып, күн сайын күнөөгө батып атат дагы ошол нерсе кайра өзүнө оору, эмоция, кыжаалатчылык, кырсык, кыйынчылык гана алып келип атат. Мындай түшүнүк менен жашоо бул 21-кылымдан баштап жаңы доорго жараксыз. Бул пендечилик түшүнүк. Азыр адам улуулукка өтүү керек. Улуулук деген мисалы Кудай, Арбак, Арбай, жогорку күчтөр улуу аталат. Улуу күчтөр аталат. Эмнеге? Себеби алар чындык. Аларда жалган, өзүмчүлдүк, байлыкты, бийликти пир тутуу деген нерсе жок. Алар калыс, алар тегиз, теңир деп Кудай айткандай, баарына тең күч. Ошол сыяктуу эле бүгүнкү күндө адам өзүндөгү бардык пендечилик түшүнүгүн, сыпатын жоюп, улуулукка өтүү керек. Улуулукка өткөндө гана ошо улуу күчтөр менен гармонияда болот. Улуу күчтөр гармонияга келет улуулукка өткөн адамга. Ошону колдойт, мээримин төгөт, кароосун алат. Улуу күчтөр колдогондо гана адамдын жашоосу оңолот, иши жүрүшөт, жолу ачылат. Эгер эскиче эле пендечилик түшүнүк менен жашай берсе, ал баары бир окшошпойт. Окшошпойт деген каалагандай болбойт. Тынчтык, бакыт болбойт деген кеп. Тескерисинче ошол пендечилик түшүнүгү, ошол пендечилик сыпаты өзүнө муш болот. Касиетиң болбосо, байлыгың дагы жараксыз, касиетиң болбосо, ден соолугуң дабасыз, касиетиң болбосо, тапкан акчаң тойго эмес, жолго кетет дегендей. Ошондуктан эң биринчи азыр адам түшүнүгүн өзгөртүп, эскичиликтен чыгуу керек. Жашоосун оңдогусу келсе, өзгөрткүсү келсе, адам өзү өзгөрүшү керек.